Ablam kılıp 3 maşina geleydi, bir maşinesi olup gidetti bununca. Bir jak kolu, bir jak kutu şunday olup kılata hiç oylağım esim. 6 yıldan beri yiyilip жүрüp günmetti. Hiç özüm dile жүрüp arılı olup kaldım bana. Bilgizbeyle basıp жүрüm, üç kız jakşı olup kalsın deyim. Tuğan uruklar aytadi, sizler YouTube'ga çıkpagılaydı, çıkpaganımız bilen biz elden şunday kayrımdılık surap atabız elme, Kırgız elimiz şunday kıyın büyümdü, uşundu kalıp geletken. Uşuğa biz şunu kayrılı uşundu kalgan emebizdi. Uşul emet olsak, kızını putuna tikilet olsam deyim uşul. Bul eki putu rasa talkalanıp kalgan maydilanıp. Buna putları rasa talkalanıp bunanday kılıp. Bunalarga bakımday aparat kirgizgen. Bul putu olsun kalgan mese eki putçu. Mayda olup ketken. Maydalanıp parçalanıp ketken. Parçalanıp ketken. Ana tamırları ya müzülüp ketken eken de. Ana dep barıp bunanday kılıp. Azep tamır oladı da buna. Tınbay ulaştı. Yaktan 3 yolu oldu. Mına 3 yolu, mına 1 yolu oldu buna. Nereden? Oruğa байланыштуу тилиңиз чуулдурап кетсе, аны көрүүчүлөр деле туура түшүнөт деп ойлойм. Мыйлам делди. Бул дейли эми. Эми ушул баш көз жакшы болуп калса дейм да ушул. Ошол эми үй болбосо, мунун же баласы болбосо, же чыккасы болбосо, бул менин көзүм өтүп кеткенден кийин эми ар ким башында ар кандай турмуш барса балам. Каралып калабы, каралбай калабы деп ушундай кезде кайып кетем. Uqtasam tüşümden oyğunam da neyse olsa da. Oy, mına şunu bir adam yetelebise emetpeydi. Basalbaydı, jığılıp ketedi de. Anan tualetkada bir adam aparıp oturuzat. Şunu karamolap жүрөбүз да. Ova. Kıyınçılık mene şu putuk. İmörüp kese karşı edip ketedi şuna. Görünce gözüm öyle kalıp bir adam zaynette kalam. Bir adam tınbay karayım şun menen bolabım men dayma. Okataşın karayım, şu tualetka aparam. Nemelerini tögüm, şularını juutum, tarıntağım, şun menen elektim kalam. Саламатсыздар, урматтуу Адыл Ак жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизге Өзгөн районунун Чаңгате айыл өкмөтүнөн ушу Ош шаарындагы атайын Адыл Ак жолу YouTube каналына чыгуу үчүн Ош шаарындагы туугандарыңыздын үйүнө келдиңиздер. Мен шартка байланыштуу Чаңгетке алыс каймак болгондуктан бара албадым, ошондуктан өзүңүздөрдү чакырдым. Көрүп келсем болмок, Чаңгетке барып үй жайыңыздарды, жашоо тиричилигиңиздерди, бирок эч мүмкүнчүлүк болгон жок. Айла жокто мен чакырдым. Алдыңыздарда турган Гүланда эже 35 жашта. Өзү ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын катарын толуктайт. Ошо 6 жылдан бери төшөктө ооруп жатат экен. 29 жашында өзү повар болуп иштечү экен. Бирок 29 жашында машина уруп, абдан буттары палчаланып, абдан жаман акыбалда ооруканада адам болбойт деген диагнозду коюшкан экен, бирок Кудайдын буйругу менен Нагулента же дагы да болсо жашап жатат. Бирок уруп кеткен машина көп өтпөй кармалган. Ал дагы машинанын ээсине дагы ырайымдуулук кылып, бул үй бүлө кечирген. Бирок 6 жылдан бери Гүланда эже ошол айыкпастан азыр бир колу, бир буту иштебейт. Өз алдынча жүрө албайт, ошондуктан сөзсүз бир адамдын коштоосунда гана ажатканага барып, тамактанып, ушундай болуп атат экен. Азыркы учурда Гүланда айымдын толук айыгып кетүүсүнө ошол дагы операцияларды жүргүзүш керек экен, мына бутуна, колуна. Ошого 1,5 миллиондой акча каражат керек делет экен. Ошого коомчулукка чыгуу үчүн сиздердин алдыңыздарда турат. Алгач кепти өзүңүздөрдөн баштасак. Мен апасы болом. Ошо 7 балам бар балам. Ошо 7 баламдын ошо 5-чиси. Эми Кудай таалам эми кайчы пешинеге жазганды көрөт экен балам. Ушундай болуп ошо кызым ушундай эмеге кабылды. Кабылган менен ошол эметкен биз өзүбүзчө алдыбызча боору орсак, ал бизди бооруга тепти. Бир ушу 6 жылдан бери бир кайрылып бир сурап да койбойт. Бир эле ширин сөз эле бизге. Кайрылып эме кандай болуп калды десе, мен ошол убакта палан пулду албаган, эм алмак белем. Ушу ширин сөз болуш керек эле да магачы. Ушу кызымдын ден соолугун караш керек. Мен кызым үчүн деп bir jak kolu, bir jak kutu şunday olup kalata hiç oylağım esim. 6 yıldan beri yiyilip жүрüp günmetti. Hiç özüm dile жүрüp arılı olup kaldım bana. Bilgizbeyle basıp жүрüm,
Üç kız жақсы болып қалсын деймін. Ушуга эме тел ешкімге туғандарына қыр болсын, бөлегіне қыр болсын. Шу туғандар эми аябай жардам берді. 6 жылдан бері бербеген туғаны қалған жоқ. Бассақ мындай бассаған пул кетет екен, мындай бассаған пул кетет екен. Шу туған ұрықтар тынбай беріп тұрды. Бішкекке 3 жол бардық. Шу тамырлар 4 жол бардық, 4 жол бардық. Бұл біздікі деле айласыз. Туған ұрықтар айтады, сілер ютубқа шықпағылай дейді. Шықпағанымыз бенен біз елден ушундай кайрымдуулук сурап атабыз эми. Кыргыз элибиз ушундай кыйын бүйүмдү ушунду калып келет экен. Ушуга биз ушуну кайрылуу ушунду калган эмебизди ушул эметип алсак, кызымды путуна тикелетип алсам дейм. Ушул кызым ушу мындан кийин да келечек кишини өзүнө кеч болсо дагы өзүн эметип алса дейм да, раштанып алса дейм. Мен көзүм өтүп кеткиче ошол кызым кантип эме болгон? Биринчи Гүләнде эжени турмушка бердиңиз беле? Эмне болгон башында? Бергенмен, анан бул эми тагдыр деген экен. Эмеси турушуна оң келбей калып, анан мен үйүмдө эле жүрүп калганда, жүрүп ошондо кичине павырлык кылып, шатылда иштеп жүргөн. Ошол барып эмеде уруп кетти, ушу жолдун чекесинде турган бакындай болуп, обгон кылып 3 машина келет, 1 машинасы уруп кетет мунуча. Анан ошол деле Ошол акыбалда кандай болгон? Нелерден жаракат алган болчу? Бул эки буту раса талкаланып калган, майдаланып. Мына буттары раса талкаланып, мынандай кылып. Мыналарга бакындай аппарат киргизген. Бул бут осун калган эмес, эки бутчу. Майда болуп кеткен. Майдаланып, парчаланып кеткен. Парчаланып кеткен. Анан тамырлары эми үзүлүп кеткен экен да. Анан адеп барып мынандай кылып, адеп тамыр болду да, мына тынбай улашты. Мынаяктан 3 жолу болгон. Мына 3 жолу, мына 1 жолу болду мына. Мына жерден. Азыр деле баа тамырдын эмеси мынантип буту ири мына. Анан эми мына тизе, мына ийик, мына жерге түшүп калган да мына. Шырыгы куатта чышкан. Кайерге ийик? Мына ийик. Мына жер салмандайраак болуш керек, мына жерге түшүп калган да. Этегирээк түшүп калган. Кыйшыйып. Ошону эми Сабырбек кече барганыбызда биздин эми болубуз жетпей калды да, оор арзаныраак эле болсо керек десек. Бир эле мына уш бутуна 215 миң кетет экен. Ошону алып келсеңер, мен өзүм бекер кылып берем. Ошонусу 215 миң. Сразу алып келгиле, биз заказ беребиз, анан заказ келгенден кийин аны кылабыз деди. Анан Буту ошондо протез болот экен да. ооба. Басып калабы ошондо? Оны басат деди Сабырбек. Мен эме берем. Эмеси бар деди, гарантиясы бар деди. Анан эле башка чапканда эле кайттык. Азыраак пул менен бардык эле, анан келгенден кийин анан нервден да ооруйт да. Ары ал тай сайын жаткырбасак бакындай чулдурап сүйлөп калат. Анан бак мынаяга бир жагына кыйшайгансып, бир халат болуп калат да, эми баштан травма жеген жаман экен да балам. Бир жагына кыйшайып калат. Мындай жаткырбасаң адам борордай болуп калат да. Анан мен ушуну карап жүрөм да, Атайын келдиңиздер Чаңгеттен бүгүн. Ооба, атайын келдик, ушул эме ушу элдин кандай эме мындай үйүмдүк ушундай элдер көп. Мындай кайым эткен элдер көп. Ооба. Гүләнде эже, өзүңүз айтып берсеңиз, сиз кандай болуп, абалыңыз кандай азыр? Абалым ооруз. Гүләнде эже жакшы сүйлөй албайт экен да, Сүйлөй албайм мен. Уялат да баягы сүйлөп барат эле, анан телеп чулдурап келсе эле мен сүйлөй албайм деле. Эч кимге сүйлөбөйлө бала. Эми баягы ооруда эми, баягы ооруга байланыштуу тилиңиз чулдурап кетсе, Ооба. аны көрүүчүлөр деле туура түшүнөт деп ойлойм. Уйлам делди. Бул эле эми. Эми ушул баш көз жакшы болуп калса дейм да, ушул дүйнөсүндө деле кереги жок, ушул кичине басы өзүн тиргелин кылып калса, кор болбосо эч кимге, ошол эми үйү болбосо, мунун же баласы болбосо, же чыккасы болбосо, бул менин көзүм өтүп кеткенден кийин эми ар ким башында ар кандай турмуш бар да балам. Каралып калабы, каралбай калабы деп ушундай кээде кайып кетем. Уктасам түшүмөн ойгоном да, эмне болсо да. Немеңиз, тааныштарыңыз барбы? Туугандар, кимдер Гүләнде эже? Достор барбы? Сизди ким колдойт, поддержка берет, ким поддержка берет? Туугандарым берет поддержка. Аны билек эч ким. Берип келген туугандарым, апам туугандары. Башка эч ким берген эмес. Өзүңүздүн буга чейинки досторуңуз барганбы? Досторум, дос элек болму, жат болсоң кереги жок турбайбы. Чалбайт деле. Оорулуу болуп калгандан кийин. Оорулуу болгондон кийин эч ким деле чалбай калды. Ошондой болот экен деп атат. Сиздин кандай ойлоруңуз бар? Эмне кылгыңыз келет?
Мен ушу колум иштеп кетсе, чет жакка иштем келет мында. Ушуга окшогон адамдарга жардам бергим келет. Эми сиздин баягы колу бутуңуз иштеп жүрүп эле бир заматта иштебей калды да. Ошондой болду. Ошо абалыңыз кандай болду? Мындай аябай Оор болду өтө. оор болду. Өтө оор болду. Азыр колуңуз такыр кыймылдабайбы? Колум такыр кыймылдайт. Жарым жокту Анан мына бир билбейт экен. кесип кетсе билбейт. Огол такыр. Мына кол Бирок ысык муздакты сезеби? сезбейт, эчтеген сезбейт. Сезбейт, чын саңла билбейт даш. Бутуңузчу? Бутум билет, Оту билет. просто басканда кышайып кетет мына. Тизем. Тизеңиз кыйшайып, кырсайт. Сыңган түсүп кетет. Ошого баса албайсыз. Ошо баса албайм. Айылда коляска менен жүрөбү? Айылда колеско. Ооба. Колеска эшек мингизип алабыз. Көп бастырбайбыз, кичине басат мындай. Эшек мингизип алса бир колу менен кармап чыгылып кетпейби? Жок, бир адам мындай жөлөп алабыз, эми мисалы үчүн мына кол менен жөлөп алам мынтип. Бир адам сөзсүз керек да бугачы. Анан жолдо кичине басып кетсе жыгылып кетет деп коркосун, дагы бир жыгылып каттык адамдын эмеси орда. Дагы бир жагын айтып. Ооба, сиз эми Кудай кааласа жакшы болуп кетсеңиз, турмуш куруп, бала чакалуу үйлөлүү болгуңуз келеби? Кандай? Же болбосо сизге бир сөз айткан мырзалар болдубу? Жок, болгон жок. Чыккым келбейт просто. Ошо апам пешинем бар болсо болду. Апам эле болсо болду пешинем. Колум иштеп кетсе болду. Ошо. Колуңуз иштеп кетсе тиричилик кылып, Ооба, тиричилик кылып, акча таап. акча таап, макшуган адамдарга жардам берип. Ошентип келет. Жакшы болуп кетиңиз. Өзүңүз неге кызыгасыз бош учурда? Өзүм поварлык кылсам. Поварлыкка, тамак аш жасаганга. Бирок азыр тамак аш жасай албайсыз да? Жасай албайм, жок. Там нелерге кызыгасыз? Ошол эле кылсам поварлык кыл. Сиз айтып берсеңиз. Сиздин канча балаңыз бар? Мен 7 балам бар. 5 кыз, 2 уулум бар. Бир балам ошо айылда, бир балам тиричиликтин айынан ишке кеткен иште бала чагам бар деп. Ошол бир чоң балам эмесиндебиз, үйүндөбүз, жерде отурабыз. Ошо кызымды карап. Айылда тиричилик кандай болуп атат? Эми айылда эмне кылабыз балам, эми ошол кызымдын Россия иштеп келген бир 2 жуйу бар, ошону арек кылабыз. Чөп салам, чыгам, карайым. Биз айылда ошо малда. Көп малда кармай албайм, эми мисалы үчүн эми карып калдым. Ошо эрме ошо кызымдын бир 2 үйү бар, ошону кармайм. Ошон менен элек мына оокат кылып берем, кирем, чыгам, кирим жууйм, ошентип эле кеч кирет балам күн. Күндүн кандай өткөнүн деле билбейм, айылга деле бирөөлөр менен мындай басып, сүйлөшкөн деле мындай болбой калды ошо 6 жылдан бери. Өзүбүз менен өзүбүз. Врачтар эмне деген диагноз койгон алгач? Муну врачтар эме деген ушул нервтен деген да, көбүнчө нервтен эметип калган да. Бул ошо буяк жагы менен жыгылганда, колдон дагы мындай удар жеп, ошол дагы мынягы дагы Башым ошо нервтен башына операция кылган. Айтып атпайм, ар 6 ай сайын 6-чы айда сөзсүз жаткырбасаң, баркындай болуп калат. Тили чулдурап калат, оозу бир жана кыйшайып, көзү кыйшайгансып калат. Анан адамды жактырбай адам менен көбүнчө урушуп калат да. Анан тынбай жаткырабыз. Азыр билип атасың балам, кичине бассаң эле тыйын, баары жолу кымбатчылык. Анан айластан жаткырасың, турасың, анан анча-мынча карындашың кетип атат экен деп тыйын берип коет. Жол кыласың, келгенде больницадан кичине оокат жесең, мен тура албайсың. Ошондой тиргелик кылабыз да балам. Балам жардам берет, чоң балам, аябай жардам берет. Деп эле 6 жылдан бери сормолосоң деле канча болбосо деле түтпөйт экен да балам. Адам болбойт деген экен да биринчи врачтар. Жок, муну такыр адам болбойт деген. Врачтар эмеге чыгарып койгон. Бул же адам болот, же болбойт деп койгонду. Бул создание 20 күн, 18 күн жаткан. 18 күн опшун, эч кочон билбейсиз, ийген эметкенин билбейт. Комада жаткан. Эмеде жаткан. Бир эмеде жатканда.
Андан кейін кичине кыбырап анан неметкенде анан аппарат салышкан. Муну операция көтөрө алат. Көтөрө алса кылабыз, көтөрө албаса болду ушун менен болду деген да. Врачтар анан операция кылды. Бир операция кылганда ошо операция бүтөрдө кетип калайын деген экен. Мага билгизишпептир. Бул 18 күндөн бери ушинтип жүрсө эне деген анан ушинтип дароо эле бир кайсы кайтып болуп кетсе кандай болот деп кайта мунун жүрөгү кайта согот экен да. Кудай таалам кайта берека берди да, берди чынында эле. Муну баардык көргөндөр, келген эметкендер деле бул адам болбойт деп баштарын чайкап кетишкен. Мен такыр билбейт экенмин аны, мага айтпайт экен. Мен ошол жерде эле баягы бир эсиң болуп, бир эсиң жоголушун карап, эсим жок эле болуп калгандыгы эле, эс үчүм жок болуп калам. Анан кийин ошол эметкенден кийин анан кийин врачтар өздөрү эми таң калган. Бул кыздын аябай мындай эмеси күчтүү экен. Мындай эркек кыйын күчтүү экен, ошол ден соолугунун эмеси. Мунуку жүрөк боору таза болуп, эме болуп калды да, жүлүн таза болуп калыптыр да. Болбосо бул Кудай билет эле жүлүн жок. Каяка кыймылдайт, эч жака кыймылдай албайт балам. Мен ошого дагы Кудайга миң калла шүгүр дейм. Кудайым кайта Кудай таалам берди берака. Жүлүнү таза экен. Эми ошо путум майраңдаса ham ушул биринчи путтарын жасап алсак, ошо шашкаларын коюп, анан колуна дагы аракет кылабыз да. Айткандай бир жагына бир жаңсылдан кылабыз деп Сабырбек. Анан колуна аракет кылып айтып атат. Ооба, абдан жакшы болуп кетсин. Эли журт жардам берет деген ишеничтебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, экран астында картаңыздар бар, картаңыздарды алып туруп мен жазып коеюн. Телефон номерлерин дагы экран астына жазып коем. Экран астын карап, өзүңүздөр мага байланышпай эле түз эле ушул ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген ушул эже менен түз байланышсаңыздар болот. Колуңуздардан келсе жардамыңыздарды аябай жардам бериңиздер. Үй бүлө мүчөлөрү жардамга муктаж, коомчулукка чыгууга аргасыз болуп, дайым мени чакырышты. Келдим, тарттым. Рахмат балам. Сен бизди сыйласаң, сени Кудайым сыйлап ушу. Сен да бала чакаң күнүңгүсүн көрүп алам. Ушунча элдин канча кызматын кылып жүрөсүң. Кудайым сени колдосун балам. Эч ушу жакшы эле күндөрдө эле, жакшы эмелерде эле жүрө бер балам. Эми ушу элдерден дагы эметем. Майыл ушу эл бар экен, журт бар экен, баары жок бүтүп кете берет экен. Канча эмелер ушу эл жардам берип атпайбы? Биз аны ушу элден жардам сурайбыз, ушу кызың жакшы болуп кетсе деп эме кылам да. Şu kolu, butu istep kesse, bulam elge okşap жүрсө дейм.